Так, туғандар, ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум, құрметті достар. Жалпы біздің Алам Хабар каналыбыздың катталуучулары, алыстан жақыннан көріп жатқан мекендештер, барыңыздарга туғандар, биринчиден Аллахтың тынчтыгы болсын деймін. Ноокатта жүрөм туғандар, Ноокатта. Мен сіздерге бұл чыгарылышта бір Ноокатта бір өзгөчө бір кафе ачылган. Бир эле Ноокатта эмес, мен бүткүл Кыргызстанда деп ойлойм. Себеп дегенде бұл өзгөчө кафени азыр сіздерге жақсылап таныштырып көрсөтүп берейин. Короз деген кафе туғандар. Өзгөчө дегендин себеби бул жерде негизи туғандар мындай да. Кайсыл инсан менен ушул жерге келбеңиз, өзүңүз болосузбу же тууганыңыз менен, ата энеңиз менен, досуңуз менен ким болбосун, ушул жерге келип 1000 сомдон ашык тамактансаңыз туғандар, сіздерге билет берилет. Ал кандай билет десеңиздер, эми өзгөчөлүгү ушул жерде да туғандар. 1000 сомдук билет менен сиздер умрага барып келишиңиздер мүмкүн. Андан башка Ташкенттерге дагы турлар бар. Ошол жер өзгөчөлүк туғандар. Эми мен бул жердин адресин айтайын сиздерге. Көп сөздү узартпайын. Негизи мен азыр Ош менен Ноокаттын жолуна турам да. Тактап айтканда эми ушул Ноокаттагы бул жерде Борбордук мечит бар. Мечитти көрсөтүп коюңуздар. Борбордук мечит бар. Ошол мечиттин эле бул жак бетинде, бет маңдайында, күнбатыш жагында. Бул жерде Короз деп турат. Анан негизи жогору жакта болсо Ноокаттагы айлампаны билесиздер, Круговой. Ошо Круговойдон болжол менен бир 200 метрдей эле басканда, могул жерде ушул Короз деген кафе сиздерди тосуп алат. Эми мен азыр ичине кирем дагы туғандар. Ичинде кандай тамактар бар? Аны сиздерге биргеликте чогуу көрсөтөмүн. Өзүм дагы бир жеп көрсөтүп коеюн. Эми даамын сызып көрөбүз. Анан буюрса ушул жерге сиздерди коркпой мен чакыра берем. Эми ичине кирели. Негизи анан мындай да туғандар, мүмкүн болушунча бүт группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп дегенде мындай жаңылык мен ойлойм бая Кыргызстанда жок да. Бир эле Ноокатта эмес, бүткүл Кыргызстанда жок. Элестетиң 1000 сомдук билет менен 1000 сомдук ошол тамактанышыңыз менен сиз умрага же болбосо Ташкентке барып келишиңиздер мүмкүн. Ошол бул жака 2-кабатка көтөрүлөсүздөр. Анан негизи бул жер түнү кадимгидей светильник туғандар жанат. Өтө сонун. Кафенин ички атмосферасы, ички аурасы мен сиздерге жакшылап бир көрсөтүп берейин. Мынакей, бияка кирип кете бериңиз. Бисмилла дегенде эле мынакей туғандар. Мен Короз деген кафе мына ушул жер туғандар. Бул жака киргенде кабылдама бар, кыздар сиздер жакшы тосуп алат. Анан бул жерде негизи өтө мындай орундуктар аябай кең. Ноокаттагы эң чоң бир кафелердин бири деп ойлойм. Анан бул жерде сиздер олтуруш класстары же болбосо баягындай коллегаларыңыздар менен келесиздер, ким менен келбеңиздер, ушул жерге сиздерге бир узун чоң бир столдор дагы жасап берет. Ошол жагын да эске алыңыздар. Анан негизи туғандар, бул жакта мына көрүп турасыздар, ушундай чоң мониторлор бар да. Сыналгылар бар. Жарык, ички аурасы аябай таза көрдүңүздөр. Анан негизи бул жакта кухнясы бар. Кухнясындагы бүт материалдар аябай жакшы, нержавейка, таза, заманбап. Ушул жерге буюрса келсеңиздер, сонун сиздерди тосуп алышат. Бул жакта дагы орундуктар бар негизи. Эми туғандар, мен бул жердин негизги ошол жогоруда айткандай тамактарыны сиздерге көрсөтө кетейин. Негизи биздин келишибизге мына ушундай нерселер жасап коюптур. Бул жерде көрүп турасыздар. Бургер, пицца, суши, анан эң эл сүйүп жеген могул жерде ушу крылышканы жакшылап көрсөтүп коюң. Крылышкалар бар. Крылышкалар дагы буга чейин мен негизи бул жерде тамактанганмын. Мен эч мындай ойлонбостон сиздерге сунуштаймын. Анан туғандар, негизги нерсе бул жакта суусундуктардын эң түрлөрү бар. Ошо суусундуктардын да баардык түрлөрү бар. Анан могул жерде туғандар, мына кутуча турат. Бул кутуча ошол бая мен айткандай билет, ушулчу билет. 1000 сом болобу, канча болбосун, анан эң башкысы сиздер 2000 сомдук тамактансаңыздар 2 билет берилет. Анан бул нерсе ойнотулат, билеттер. Ал нерсени дагы сиздерге буюрса жакшылап чагылдырып көрсөтүп беребиз, ушу биздин каналдан сиздерге көрсөтөбүз. Ошол нерсени унутпаңыздар. 1000 сом менен буюрса сиздер умрага барып келесиздер. Аллахтын үйүнөчү. Мына көрүп турасыздар. Эң өзгөчөлүгү мына ушул жерде. Ошол туғандар, бул жерге келесиздер.
Wi-Fi уланып аласыздар. Wi-Fi уланып, связьдын дыңынан аласыздар. Буюрса өтө сонун. Ошол өзгөчөлүгү ушундай. Анан туугандар, бул негизи балмуздак. Балмуздак эми кыргызча аталышы. Бунун жасаган киши, ушул балмуздак жасаган бала атайы Оштон келет экен. Оштон. Ушул өзгөчөлүгү бул балмуздак экен. Калгандарын көрдүңүздөр. Буюрса аябай жакшы. Мен эми туугандар бир аз кичине сиздерге даам сызып коеюн. Анан могул жерде картошка фрилер көрүп турасыздарбы? Картошка фрилер дагы бар. Бул пиццаны негизи мына ушундай коллегалар, ишканалар аябай сүйүп жейт экен. Пиццасын дагы мен негизи жегенмин. Эң башкысы могул жерде туугандар. Мен сиздерге сунуштай турган нерсе мына ушул крылышка. KFC'ден кем калса кем калбайт, ашып кетет. Мындай мындайча айтканда, мындай эч ошодон айырмасы жок да. Ушул нерсени эске аласыздар. Эми мен могул жерде мен мына гамбургерден, ошол бургерден бир аз сызып коеюн, даамсызам дагы, анан сиздерге жакшылап сунуштайм. Бисмилла. Негизи туугандар, бургердин мына ушу чизбургери аябай жакшы экен да. Ушул нерсени сүйүп жегендер аябай көп. Анан албетте соус менен. Эми өзүңүздөр каалаган суу менен алып жесеңиздер болот. Бул жакта көрүп турасыздар, суулардын түрлөрү бар. Эми сиздерге өөн учурашы мүмкүн да, себеп дегенде мына жеп атканымчы. Эми даамды сызып сиздерге сунушташым керек. Эми начар болсо начар деш керек, жакшы болсо жакшы деш керек. Эми ойлошуңуздар мүмкүн да, сөзсүз түрдө булар жарнама кылып, реклама кылып жакшы деп айтат дешиңиздер мүмкүн. Мен деле сиздердин баягындай немеңиздерди бузгум келбейт. Ошого сунуштайм эч. Мен буга чейин дагы ушул жерде мен негизи бир канча бир айдан ашты окшойт. Анан кышындасы дагы ушул жерде жеп аткам. Картошка фри дагы бар, мындай соус менен тууганда. Буюрса өтө жакшы. Ошон, ушул жерге келиңиздер, бүт группа жөнөтүңүздөр. Жора жолдош, тууган урук, коллега, жакын инсандарыңыздарга сөзсүз түрдө. Анан дагы айтамын, Кыргызстанда жок өзгөчөлүк. 1000 сом менен сиздер буюрса умрага барып келишиңиздер мүмкүн. Ассаламу алейкум.